Саламатсыздарбы? Мен бүгүн куйрук сатып келип, куйрукту сатып алсам магазинден. Дагы эме жасашат го куйрукка обмакать этип жанагы эмелерди. Мында азыр көрсөтөм, мына. Мен салит этип сонун кылып эме кылып коюшат го, ошону мен мынтип жасайм. Азыр ушуну көрсөтөйүн, көрөсүздөр. Мындай сладкий перец, черный перец, острый перецтерди кошуп, мына ушуга кантип жасадым, ошону көрсөтөйүн дедим эле. Себеби магазинден алсам кичинекей эле аябай кымбат экен. Ошон үчүн мага окшоп ушу куйрук сулук түшүп калды. Ошо куйруктан да пайда жактары бар. Мынтип жиза кылып алам. Анан кийин сары менен нанга кошуп жеп кетсе ишке жакшы болот. Мына жерде менде куйрук бар. Мынтип кесип алам дагы. Мынтип майга бир сыйрам. Мынтип бир жагын салдым да. Эми экинчи жагын азыр менин плита өчүп турат да, ошого мына. Атак плитаны тамызып туруп, мына экинчи жагы мына бир жагын ошо майга малып койдумбу. Мен варить этем дагы бир аз кайнак сууга бир 5 мүнөт салып туруп дагы 5-10 мүнөттөй салам дагы, кайтып алам дагы анан мыналарды обмакать этип коем, роса сонун болот. Орустар айрыкча саланы ошентип жешет. А биз куйрукту өзүбүздүн магазиндерде сатышат го. Кып-кызыл обмакать этилген ошолорду ушинтип жасашат. Мына бунун бир бетин майга кылып алсаңыз болот, мынтип обмакать этип бир матырып көбүрөөк май коюп. Бул өзүнүн куйруктун майы, мына жизадан чыккан. Ошо мына ушинтип туруп алам дагы. Мынтип туруп кесип, эми азыр бирге эме кылабыз. Жасайбыз. Ал үчүн мындай черный перец кошосуздар. Черный перец. Ой. Мына менде черный перец септим. Эми бул паприка. Экинчи болуп, мына паприка жөтөлгө жакшы, суу көткөнгө жакшы. Мынтип көп эле бул ачуу эмес да, паприканы көп эле сеп коем. Кийин острый перец у нас. Вот острый перец, чуть-чуть. Немного, чуть-чуть только. Все добавила. Теперь буду соль добавить сюда. Өзүнүн тилде айтып атып эле ошол орусчага өтүп кетем, потому что ишимде да көп мындай иштерим